жарандардын ден соолугун туура берип атабы деген өскөн райктер менен туура эмес берип атат деген маселе туулуп атат да. Нету этому доказательства, нету доказательства того, что правильные результаты или нет. Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиевдин ишмердүүлүгүнө нааразы болгон медиктер болобу, же коомчулукпу, же жогорку кеңештин депутаттары болобу туш тараптан көп айып тагылмай болду. Аталган министрлигин текшерүү үчүн эл өкүлдөрү атайын жумушчу топто түзүп, иликтөө иштерин жүргүзүп келишет. Албетте бул аракеттер жыйынтыксыз болду деп айтуудан алыспыз. Аталган депутаттык топтун мындай текшерүүлөрүнүн бирине гана биздин журналисттик иликтөө программасынын чыгармачылык тобу катышып көрдү. Тактап айтсак, министрлик уруксат берип, ал гана эмес, айрым учурларда кардарлар менен дагы камсыз кылып жаткан жеке менчик лабораториялар туурасында сөз болмокчу. Биздин чыгармачылык топ саламаттыкты сактоо министрлигинин ишмердүүлүгүн текшерүү үчүн түзүлгөн депутаттык жумушчу топ биргеликте. Аталган министрлик бардык шартын түзүп, кээде ооруканадагы эң жакшы бөлмөлөрүн берип жаткан жеке менчик лабораторияларды чынчылдыкка гана текшерип көрүүнү чечтик. Жана эң эле жөнөкөй ыкма катары Зааранын талдоосун алдык. Биздин бүгүнкү иликтөөбүздүн негизгиси мына бүгүн бизде конокто жогорку кеңештин депутаттары турат. Атайын саламаттык министрлигинин, саламаттык сактоо министрлигинин ишмердүүлүгүн текшерүү боюнча жумушчу топ түзүлгөн, ошонун төрайымы, анан мүчөсү. Биздин иликтөөнүн жыйынтыгы азырынча белгисиз. Эң негизгиси биз азыр жөнөкөй эле чайды, кадимкидей эле чайды даярдап туруп, бул жака бул утучабызга даярдап туруп, анан 7 банкабыз бар даярдалган. Ушуларга коюштуруп, 3 мамлекеттик жана 4 жеке менчик лабораторияга алып барып текшерүү көрөбүз. Жана албетте муну биз чайды бербей, Заара катары беребиз. Анан алардын жыйынтыгы кандай болот экенин көрөбүз. Алгач чайыбызды даярдап алабыз. Азыр биз кадимки эле диспансерден кадимки эле сууну куюп алдык. Азыр бул жака чайыбызды даярдайлы. Чайыбыздын өгүн максималдуу ушу Заараныкына окшоштурганга аракет кылышыбыз керек. Зеленый, да? Или черный? Мына бул жөнөкөй эле чай экен. Чайды даярдадык, анан ишенбесең ичип деле көрөбүз. Көк чайды кылганбыз, заварили. Азыр бизде бул жакта 7 банка бар. Дагы бир сыра эсиңерге салып айта кетсек, 3-өө мамлекеттик лабораторияга кетет, 4-өө жеке менчик лабораторияга кетет. Азыр баарына бирдей бөлүштүрүп куюп чыгабыз. Жетет го дейм, Жо. Жетеби? Баарына жеткидей кылып бөлүштүрөбүз, да? Мында дагы куйса болот, потому что Маленькое количество. да, маленькое не беру. Толуктайлы, да? Мына бизде 7 банкабыз даяр болду. Мунун баарына чай куйдук. Ишенбесең мына дагы калаган бир-экөөнү алып туруп деле ичип көрөлү. Мына кадимки эле чай. Булардын баарын бекитебиз, даярдап. Мына баарын жаап бүттүк, бекитип. Булардын кайсы жагынан 3тү алалы. Бул 3-өө мамлекеттик лабораторияларга кетет. Бул 4-өө жеке менчик аталган лабораторияларга жөнөтүлүп, жана алардын жыйынтыктары боюнча дагы кошумча маалымат беребиз. Жогорку кеңештин депутаттары бул экспериментке башынан аягына чейин катышышты. Алардын көзүнчө чай демдеп, аларды атайын даярдалган идиштерге куюштуруп, бекитип алдык. Жана мындан ары Борбор калабыздын лабораторияларына сапар алдык.
Алгач эле Жукеев Пудовкин көчөсүндө жайгашкан онкология борборуна бардык. Бул жакта алдын ала алган маалыматтар боюнча жеке менчик менен мамлекеттик лаборатория бир кабатта орналашкан. Жана мамлекеттик лабораторияга баруу үчүн жеке менчигин аралап өтүш керек. Аралап дегенибиз онкологиянын 4-кабатында анализ тапшырам деген жаран мамлекеттик лабораторияны издегени менен бардык жебелер жеке менчикти көздөй узатып барат. Вот ты была, да? Она хотела взять. Общий анализ мочи только? Да. Тенистый, да? Да. 250. Хорошо. Фамилия? Врач кто у вас? Не знаю, фамилию забыла. Сотовый скажите. 96. После обеда. Сегодня, да? Завтра с утра. Угу. Это сюда надо приходить, делать надо? После обеда во сколько можно прийти? После 2. Эртең менен келген кишиге түштөн кийин келип талдоонун жыйынтыгын алып кет деп телефон номерин жазып алып узатышат. Булардан чыгып гана анан ушул эле кабаттагы мамлекеттик лабораторияны издеп отуруп табасың. Я не знаю, какой. Биохимии. Уже на 4-м ты рассказала. Лаборатория. Анализдер да? Бул жакта бурчтабы? Сурайды деп, шака келишады. Могу запомнить. Анализ анализ. Ким акыркысы? Акыркысы ким? Сизби? Sizden gelmişti. Да, алло. Здесь или? Жоқ. Из этого направления, что ничего направления нет. Угу. А бұл қанша алып этот результатын? 4 кейін. Немесе қақтан білем? Қатын алам? Сыртта стоимость ячейка батареи, Ага. это общий анализ мочи. Ага. Мөлдірлі қойып қойма? Алмаш кетпейді, да? Алмаш кетпейді? Ага. 3-тен кейін бірінші этаждан, да? Ой, 4-тінші. Ага. Это общий анализ мочи. Угу. Угу. Онкология борборундагы бир жеке менчик менен бир мамлекеттик лабораторияга Зарага окшош чайды тапшырган соң мындан алыс эмес жайгашкан 6-ооруканага кирдик. Мында да бир мамлекеттик бир жеке менчик лаборатория орун алып, экөө тең 1-кабатында жайгашкан. Саламатсызбы? Здрасте. Я анализ хотела, это общий анализ мочи. Что, взять результат? Нет, дайте хотела. Да? Да. Нет, уже все, посмотрите. Расписание прочитай. До 8:30. Извините, я думала до 9. До 9? Почему вам врачи не говорят? Я уже другой работой занимаюсь. Они сказали до 9. Не надо до 9, уже 2 недели мы работаем, до 8:30. А можно как-нибудь сдать? Нет, ну надо, Оставить. наверное, расписание знать, а? Кто направляет вас? Мамлекеттик лабораториясына жетишпей калдык. Эмнегедир башка ооруканаларда 9га чейин кабыл алуу бөлүмү, 6-ооруканада 8:30га чейин эле иштейт экен. Андыктан жанында эле жайгашкан түшкө чейин иш алып барган жеке менчик лабораторияга бардык. 93-го года. 28, 11, 93. Сегодня с 10 или завтра с 8, когда С подойдет? 10 во сколько? С 10 до часа. Через час почти, да? Хорошо. Кому надо? Не, она же беременна. Значит, все, да? Беременная? Всё, да? В 10 часов придете за результат.
Мындан чыгып эле 6-Кичи районундагы 15 поликлиникага бардык. Бул жагы 9га чейин иштегендиктен жетишип берип калдык. Да, а качан алсам болот результатын? Үчтөн кийин. 4төн кийин бүгүн да? Кийинки барган жерибиз Восток 5-Кичи районундагы 8-оорукана болду. Жана бул жака келер менен эле жеке менчик лабораторияга туш болот экенсиң. Каттоо жайы менен катар эле орун алган лабораторияны көзү көрбөгөн киши дагы бир карап өтчүдөй орун алган. Ал эми биз алгач ушул эле оорукананын өзүнүн башкача айтканда мамлекеттик лабораториясына баралы деп каттоо жайынан сурасак, подвалга жөнөтүштү. Катан анализ берсем болот мен? Общий анализ менен кровь хотела сдать. Подвалында. Обязательно направление менен да? Канча сом болот билбейсизби? Билбейм, мындай деле бар. Бул мекемеде мамлекеттик менен жеке менчикке кылган мамилени ушунусунан эле байкаса болот. Жана подвалга барган күнү да анысын табыш бир аз кыйыныраак болот экен. Качан келем? Качан келем? Жыргалы жеді, поэтому чукунун жеткен емес. Ежен билет ушун качпай. Кайсы жерге? Подвалга түшүп чайыбызды Зара деп тапшырып кайра жогору 1-кабатты көздөй сапар алдык. Мында каттоо жайы менен катар жайгашкан мамлекеттик оорукананын эң көрүнүктүү жерин ээлеген жеке менчик лабораторияга кирдик. Да. Мочу общий анализ. Да. Нет. Нет пока. Хорошо. Да, мне есть. Нет, нормально. Мынтип акыркы идишибизди дагы бир жеке менчик лабораторияга жеткирип бердик. 2 кабаттан турган имараттын 2-кабатына чыгып, жылуу жумшак тозуп алган адистерге чайыбызды тапшырып бердик. Анализ тапшырам. Общий анализ, да? Моча тапшырам. Да. Сизге берсек болот да? Канча убакытта да болот? Иә. 4төн кийин. Бүгүн 4төн кийин. Бүгүн 4төн кийин. Эти жесек Бардык жети Зарага толгон, демделген кара чайга толгон идиштерибизди лабораторияларга тапшырып өттүк. Жана алар убада бергендей эле бир күн өтпөй кечке чейин ошол эле мамлекеттик жана жеке менчик лабораторияларды кыдырып, талдоонун жыйынтыктарын алганга үлгүрдүк. Эң кызыгы, баары тең чай эмес эле Зараны талдаган кишилердей болуп, биздин экспериментке катышкан ал суу сундуктарды тапшырган кызды Денис Сак деп чыгарып беришти. Что, нормально здесь? Все? Не можете сказать, что это нормально, да? Все нормально там, да? Доктор точно? В смысле, наш доктор, да? Да. Проконсультироваться надо.
Албетте денибиз сак деген тыянакталып алып, жүзүбүздөгү жылмаюу менен анан бул кагаздарды башка адистерге да көрсөтүп көрөлү дедик. Ал үчүн республикалык диагностикалык борборуна жөнөдүк. Айтсак, бул ири лабораториядагы талдоонун бардык түрүн кылууга кудурети жеткен мамлекеттик болуп саналат. Бирок майда чүйдө жеке менчик лабораториялардын өкүлдөрү бул жакта да ичкери кирбесе да босогосуна туруп алып, эч кимди киргизбей, мамлекеттик болгон диагностикалык борборун жамандап, өздөрүнүн шек жараткан мекемелерин мактап, жетелеп кетүүгө болгон аракеттерин жумшашат экен. Bizde полное обследование. 18 орган текшерилет. Баш, өкпө, жүрөк, ашкадан, печень, почка, уролог бар. Анан кийин болсо 6 органды УЗИ японскийге салат. Анан аллергия, грыжа смещения, белиңди көрөт. Полный бардыгы 1200 сом. Очередь күтпөйсүң, консультация. Бул айдан өтүш керек. Мына могу жол менен ар жагына көчүп кеткенбиз. Бу жерде арендага берип иштеген бүт арендаторлор отурат. Барсаң консультация бекер аласың, алып барып көрсөтүп киргизип коет. Кайсыл жерде? Мына могуреки здание, серый здание турбайбы, 2 терезе, ошонун эле биринчи этажында. Жүр консультация алып бар. Отуруңуз. Мой гумчулар бүткөндө эле. Анан 1200 менен монун любоймча баарымбы? Бүт баарын көрөт. Причинасын чыгарат. Например, эмне көрсөтөйүн деп атасың сен? Башыңдын Көрсөтүү жери көп эже. Сол тура ошонун баарын 1200-гө көрүп берет. Консультация бекер аласың бу жерден. Эми бияктан биз көчүп кеткенбиз да ошо эмеге. Бир арендаторлор, арендага берип иштеген бүт эле арендаторлор отурат. Буга бар деп эле. Биз мого бар деген, суга келет Бу жерден эме тиги бар жерге эле түшүрөбүз. Жалгыз эле бир эле УЗИ 600 сом. А бизден 6 органды УЗИ японскийге салат, например, зобду, өпкө. Негиз могу ГОСТо турабы? Мого көрүндү. Бул деле эме болуп калдык уже. Частный займайт. Анда мунун ичинде эле часым болуп калдыбы? Коммерческий частный. Жүр консультация алсаң баары эле. Зато баарын Ал консультацияңарга канча төлөйсүң? Бекер. Кайсы жерде? Мына жүр көрсөтүп коеюн, жүр. Мынтип республикалык диагностикалык борборуна жетелек жатып, аны болушунча жамандап туруп, биздин чыгармачылык топтун оператору болгон Жанарбекти ээрчитип кетишти. Консультациясы бекер дегенден мактанган лабораториясында көрүп чыгууну туура көрдүк. Бир эле УЗИ 600. Ал булардан баасы силердики арзанбы бесе? Конечно, бизге полностью 18 орган. 3 аппарат менен түшкөн 1200 болот. Аппаратыңар японскийби? Эме УЗИ японский. Аппаратыбыз российский. Могу якпабы, Мына. Мы это здание могу турбайбы, серый здание, ошонун эле биринчи этажында. Басып баргыча алаксытып, аргайсын айтып беришти. Анан айткан жерине келгенде эмнегедир лабораторияга окшош эмес, нотариуска окшош жерге кирдик. Нотариустагы жактоочуларда арасын карасаң, эвакуатордун кызматын көрсөткөн ишкананын жарнамалары илинип турат. Ушул эле жакта диагностикалык борборго жеткирбей, илип кеткендердин мыкты деген лабораториясы орун алыптыр. Бирок мыктыбыз дегендери жашынып иштегенди жакшы көрүшөбү, иши кылып бул мекеменин аталышы да жок экен. Тараткан кагаздарында чөнтөк телефондордун номурунан башка эч нерсе жок. Аябай көп көтүш керекпи? Может, тияка барып, анан ара кезек болот. Негизи бөөрөк менен жүрөктү көрсөтүш керек болот. Жок, эме жүрөк деген мындай кээде деген алака тоюлган учурларда аябай мындай кысып калып атат. Сайгылашып, ушул эле жерде дыханияң жабылып, анан мындай деп до конца дем алам ғой мындай. Деп стоп кылып келип анан бир маалда ачылгандан дем алып. Канча ичесиз? Мындай жакшылап. Үстүн бир бөлүмүндө сууга дейт, үстүн бир бөлүмү тамакка дейт, үстүн бир бөлүмүн абага дейт. Нем обычно кечинде да ой кеч. Эч көппөйбү? Жок, андай жок. Бул тарсай тамак сынбайбы? Жок, андай болбойт. Ошо жүрөк. Ошо ар бир тамак жегенден кийин ушинтип кысылып атат. Мен постоянно эмес, может 3 күндө бир кээде ушинтип калат да. Анан мындай сайгылашкан себеп бир момент катуу сайгылашып кетет, андан кой берип кетет да. Эмне менен сайганда болобу? Анан мындай тек муну дем алып аласың да, аз дем алып эми. Ошол учурда дем алып аласың да. Аба жетпей кетиши. Мындай катуу дем алып ийсең, буяк айрылып кетчү болот да. Мына бул бөйрөктү дагы бир көрсөтүп коеюн эми. Ушун үчүн комплексно деп сен айтып атпайсыңбы?
түшүнүп беребиз негизи эме тукпасына жалпы көрөбүз бул жактан мыйзачы башкалардын жүрөктөр немеси кандай иштеп атканын Анын анализ кандай жакшы эле жакшы эле. өгү менен да көрөбүз да негизи кандай иштеп атат деген сөз болот. Сиз жүрөк Ал атайын аппарат менен көрөсүң. это же специально УЗИ специально же рассчитано на вот эту проекцию ту карайбыз Ошо жүрөктү анан бөйрөктү текшертип коюш керек болот. көрүп эметип баарын түшүндүрүп беребиз деген сөз болуп калып атат. Сиз азыр мында тияка бияка чуркасаңыз жиликтеп иштейт сени. Тияка бар. Жиликтегени кандай? Мындай деп сен жашсың азыр. Мисалы даже кандын түзүлүшү боюнча көрсөтпөй коет негизи. Экиге көрсөтпөйт. Сен азыр өзүң жүрөгүң айткан боюнча жүрөк башкача ооруйт негизи. Жана тиш оорун билесиңби? Тиш оорундай ооруйт да ал негизи. Жан бересиң. Аны сайгылап атат тигинден мындай деген. Просто могу ашказандын анан уйку бес анан жана эмелер болуп да үчөө катар. Ошо үчөө бир калыпта иштебей калса, монтип кысып турат жана. Булчундочу жана диафрагма деп коет. Ошонун булчун эледе жүрөккө орун калмай калат да, ошон үчүн кыйналып калып атат деген сөз болуп калат. Аба да жетпей калат. Эки бөйрөк жана оң бөйрөк эметип калса, суук тийип эметип калса, анда бул дене өпкө жакшы иштегендей болот, а бирок жана кислород деп атпайсың. Денеге барбайт ал. Ошону эсепке алып эметип койду. Ал жакка көрүнгөндө канча убакытта анализдер тапшырып канча убакытта алсак? Саатта баарын бүтүрүп иштейсиз. Что там надолго ящик деген сөз болуп. 1200 алып келиш керек экен анда. Буяктан мен только результатты бүтөм. Мөңү жакшыбы жаманбы? Шишик барбы жокпу деген сөз болот. Эң оор болуп калган дене көтөрө албаган нерселер жок болсо калган баардыгы оңойлуу кетет. Азыр нема себеби бар, мына өңүңө карап эметкенде караганда же жумуш көп иштейсиң, же убакытты туура эмес кылып атасың. Жумуш мейли катарында иштейсиз? Атасың себеби эме. Анан тамак ашты туура эмес ичесиңер деген сөз болот. Жана пепси-кола, кока-кола, спрайт, фанта, майонез, кетчуп, кирешка дегенде фаст-фуд дегенде ичегарыңды бусуп коет. Ошо ичегарың бусуп калды. Азыр күнү ашказанга салып атам, себеби ашказан бир караптап 2 саатта бир эметке кылып түшүргөн ордуна туруп калып атат да, кичине ошого көөп калып атат да, ошо көөптү тееп атат. Жанарбек аттуу операторубуз иши кылып бул жактан чыккан соң жумушун таштап салбаганы жакшы болду. Анткени көк халатчан байкенин айтымында күн көрбөй иштеп тамактануусу да бузулуптур. Албетте мунун баары эч нерсе анализдери жүрбөй эле чыгарган тыянагы болду. Бирок бакта жараша оператор кызматкерибиз мындан арына үйүнө кетпей, дагы бир ирет диагностикалык борборуна кирүү аракетин көрдү. Бирок кайра кире албай калды. Жакта телефонуна жазылып турду, адрес жок экен да. Телефон бар. Могу телефонго чалсак эле эметкенбиз да. Бу жака кирип да сураш керек болот же булар. Сен өзүң айткандай, бияктан жүрөктүн өзүн экиге тартырасың, айткан эчтек тапкасы жүрөсүң да. Истепчи. А бул сен общий сложность бар, көрүп алганда именно причинасын билесиң, неден жүрөк таза. Анда бияка кирбей эле кой дейсизби же? Беле койгонда киргенде эмне сразу жүрөк тартырасың, анан эчтеген тапкасы кайра көтөрүп жүрөсүң. Жүз эле коркуп салдыңыз го. Негизи дейм да, организм байланыштуу да, бизде мына бөйрөктү да карайт, өттү да карайт, мышца сфера, простата, полностью өзүңүздү билебиз. Сразу көрсөң. Биринчи буяка кирип албайм, биякты да көрүп, анан силерге барбайм. Регистратурадан азыр бияктан киресиң, эме аласың, акчаны төлөп турган кабинеттин очередь. Бирин тартып. Мына силерде очередь жокпу? Очередь жок, сразу эле киресиң. Сразу эле. А канча убакытта чыгат? Анализ 1 саатта чыгат, Выгодно, чем бияктан каждый на отдельно жүрүп. Еще консультациясы эле биякта 180 сом төлөйсүң. Консультация экөө сөз үчүн элечи. Анан ошо дальше по кабинетке барасың. Ошентип эле убактыңар да кетет. Просто шашылыш деле болчу мен экөөбүзнүкү. Шашылыш болсоң сразу эле көрүп турат, мына очередь. Бияктагындай очередь болбойт. Жүрү жакын жерге эле көрсөтүп койгон. Азыр эже буяка 5 мүнөт кирип чыкпайм да анализ. Кирип чык. Расценкаларын көр, анан бияктан жүрөгүңдү өзүң баягындай айткандай эле экиге тартырсаң деле, анын менен результат болбойт, потому что организм байланып. Биякты угуп көрөлүм дейт анан, может силер менен байланышабыз деже.
Биздин чыгармачыл топ жулунуп отуруп гана республикалык диагностикалык борборуна кире алды. Албетте, ичкери кирип, буга чейин чогултулган лабораториялардын жыйынтыктарын адистерге көрсөтүп, маалымат ала алды деп көрдүк. Что вы там увидели? Ну, мне были показаны 7 результатов одного и того же образца. Мага көрсөтүлгөн 7 лабораториядан алган жыйынтыктар туурасында айтсам, 3 мамлекеттик жана 2 жеке менчик лабораториялардын жыйынтыктары бирдей болуп, экөөсүнүкү чоң айырма менен чыкты. Тактап айтсам, Заранын жыштыгы биринде өтө жогору болсо, биринде төмөн болду. Бул көрсөткүчтөр албетте Зарадагы глюкозалар сыяктуу эле элементтерден көз каранды. Бирок ошол эле убакта Зарада алар жок деп чыгарылууда. Албетте бул анализдердин туура эмес жүргүзүлгөнүнөн кабар берет. Жалпылап айтсак, мындай айырма болгон күнү да бул дени сак адамдын заарасы деген жыйынтыктар. Кооптонуунун кереги жок. Албетте, биз алгач эксперимент туурасында айтпай, лабораториялардын берген жыйынтыктарын гана көрсөттүк. Андыктан өздөрү анализ жүргүзбөгөндүктөн кагаз түрүндө алган жыйынтыктар дени сак адамга таандык экенин айтышууда. Албетте, анан заара эмес, кадимки эле демдирген кара чайды тапшырып, мындай жыйынтыктарды алганыбызды айтканда адистерибиз таң беришти. Анткени чай менен биологиялык зат болуп саналган зааранын элементтери такыр башкача болуш керек эле дейт Эльмира Туркменова. Ну, тогда действительно для меня становится странным, откуда тут появились... Тапшырган анализдерде заара эмес чай экенин билген соң, мен бул лабораториялардын жыйынтыктарын карап алып таң берип жатам. Булар чайда кантип лейкоцит жана ретроциттер табылып жатканы кызык болуп калды. Булар чайдын курамында эч качан болбош керек эле. Талдоо иштерин жүргүзгөндөр колдорун кесип канын тамчылатпаса эле, булар табылбаш керек эле. Клеткалардын чыгышы мүмкүн эмес эле. Жана алардын бул жыйынтыктарда чыгышы шек жаратып жатат. Же препараттарынанбы, же анализ жүргүзгөн айнектери таза болбой, мурдагысынан калып калганбы түшүнүксүз болуп жатат. Ачык айтсак, айнектеринин таза эмес болушу да мүмкүн эмес эле. Булардын баары бир гана биологиялык заттарда табылышы мүмкүн. Мисалга Зарада. Бирок чайда булардын табылышы эч качан мүмкүн эмес. Мынтип биздин 7 лабораториянын 7-өстен кара чайды заара кылып коюшкан. Жогорку кеңештин депутаттары менен биздин чыгармачыл топтун иликтөөсү аркылуу алынган мындай жыйынтыктар албетте текшерүүгө алынган лабораториялардын чынчыл иштөөсүнө чоң шек жаратат. Саламаттыкты сактоо министрлигинин ишмердүүлүгүн иликтеген депутаттык жумушчу топтун төрайымы Аида Исмаилова буга себеп биринчи кезек тийиштүү министрликтен кош көңүл болгону дейт. Как наш министр Талантбек Абдуллаевич Батыралиев буквально... Өткөн жылы саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев өзү ыктыярчы болуп, 10 лабораторияга кан тапшырган эле. Албетте, анын жыйынтыктары боюнча лабораториялар ар кандай жыйынтыктарды бергени баарыбызга маалым. Бирок эмнегедир министр өзү бул маселеге күбө болсо да, ушул күнгө чейин бул тармактагы абал оңол элек. Андыктан биздин жарандар бул туурасында нааразычылыгын билдирип жатышат. Анткени учурда мындай түркүн жыйынтыктардын кайсынысына ишенсе болот экенин өздөрү билишпейт. Аида Исмаилова учурда жеке менчик аталган лабораториялардын жүргүзгөн талдоо иштерин өлкөбүздө 89-жылдары негизделген республикалык диагностикалык борбору деле ишке ашыра алат дейт. Ал эми анализдердин жыйынтыктарын аргандай, ал эми кээде такыр туура эмес болушу бул мамлекеттик лабораторияларга жетиштүү көңүл бурбаганда дейт. Тескерисинче, бүгүн мамлекеттик лабораторияларды алдыга түртүүнүн ордуна жеке менчиктерге бардык шарттарды түзүп жатышкандыгын айтат. Когда мы проверяли национальный госпиталь, нам в руки попался договор. Биздин жумушчу топ улуттук госпиталды текшерип жаткан учурда биздин колубузга кызыктай болгон бир келишим келип түштү. Бул келишим өлкөбүздүн жүзү болгон улуттук госпиталь менен жеке менчик лаборатория ортосунда түзүлгөн экен. Анда улуттук госпиталга келген биздин жарандар сөзсүз түрдө ошол жеке менчик лабораториядан талдоо иштерин жүргүзүш керек деп көрсөтүлгөн. Башкача айтканда, жарандарыбызды тандоо укугунан ажыратышкан. Биз бул маселени иликтегенде аталган лаборатория эч кандай инвестиция жумшабаса да, улуттук госпиталь аларга бөлмөлөрүн берип, алганы эмес кардарлар менен камсыз кылып келгени аныкталды. Бул жакта мамлекет үчүн пайданын ордуна зыяны тийип жатат. Анткени бизде ошол эле талдоо иштерин жүргүзгөн республикалык диагностикалык борбору турса, мамлекеттик мекемеге колдоо көрсөтүүнүн ордуна улуттук госпиталь милдеттүү түрдө жарандарыбызды жеке менчикке жөнөтүп жатат. Ал эми диагностикалык борбор 30дан ашуун жылдан бери өзүн өзү камсыздоого өткөрүлүп, пайда да көрбөй, жоготуу да көрбөй келишет. Албетте, жоготуу жок дегенин биз дагы иликтеп чыкмакчыбыз. Жогорку кеңештин жумушчу тобунун депутаттары жеке менчик лабораториялардын жабылышын каалашпайт, бирок алардын ишмердүүлүгү мамлекетке зыян келтирбеш керектигин билдиришет. Все-таки здесь все усугубилось.
когда какую бы Тилекке каршы биз саламаттыкты сактоо тармагынын кайсы жагына багыт албайлы, абалы өтө начар экенине күбө болуп жаттык. Мен деле балким министрдин жеке менчик структурасындагы өнүктүрүш керек деген пикирине кошулам. Бирок биз аша чаппашыбыз керек. Мамлекет жеке менчик лабораториялардын өнүгүшүнө бут тоспошу керек. Бирок мамлекет ошол эле жеке менчик лабораторияларды өнүктүрүп жатып, мамлекеттик лабораторияларга зыян келтирбеш керек. Биз иш учурунда ооруканаларды кыдырып чыкканыбызда мамлекеттик лабораториялар подвалда же өтө начар, ыңгайсыз жерлерине жайгашып, ал эми жеке менчик лабораториялар эң жакшы, өтө ыңгайлуу бөлмөлөрдү ээлеп алышкан. Мындай мисалды 8 поликлиникадан байкасак болот. Жеке менчик 1-кабатында каттоо бөлүмү менен кошуна болсо, мамлекеттик лабораториясы подвалда, начар шарттарда иштеп келишет. Ал эми саламаттыкты сактоонун негизги тармактарынын бири болгон лабораториялардын бул абалга келишине жөнөкөй эле себеп бар дешет депутаттар. Тактап айтсак, мамлекеттик лабораториялардын подвалга көчүп, жеке менчиктери көрүнүктүү орун ээлеп алганы эмес, айрым учурларда мамлекетке пайдасыз келишим түзүп иштегендеринде кызыктар бар дейт Кожобек Рыспаев. Частный партнерство менен государство болгондон экөө тең эмеде отуруш керек, доляда отуруш керек. Государствода бул жерден доля алыш керек, прибыль алыш керек. И частный да бул жерден эми ким алып атканы белгисиз. Бу жерден мына ой туулат да бирөө алып атса керек. Ким уруксат берген болсо. Булардын жоопкерчилигин караш керек биринчиден. Булар бүгүн кайкалып баратат мамлекет. Мына биздин министрибиз келгенден баштап ушулга басым көбүрөөк кетип баратат. Бирдеке болсо эле мына мен тендер өткөзөм, 2 миллионго тендер өткөзөм, лабораториялабыз дейт. Аны деген биз частный кылып туруп алып келебиз дегендей болот да. А частныйлар өзүнүн интересин карайт. Мамлекетке пайда кылбайт, иштейт дагы, анан кете беришет. Депутаттын айтымында министрлик жеке менчик лабораториялар талдоо иштеринин акысын 20, түгүл 30%га арзандатып бизге келип жатышат деп министрлик актанат дейт. Бирок булардын мындай арзандатууларына карабастан мамлекеттик лабораториялардын акысы андан да төмөн экенин эч ким айткысы келбейт дейт. Значит, бул эмнени айтып атат? Бул деген ошол жерден ошол частныйлар менен ошол жетекчилер кээ бир аткаминерлердин шуулдашып акча жасап атканы болуп атат да, например. Бул мамлекет чөнтөгүндө бир да интерес жок. Мамлекеттик бюджетке бир да кызыкчылык жок. Бул только бир кээ бир гана жетекчилердин башында турган уруксат берген адамдардын гана кызыкчылыгын карап атат да, ошол эле учурда биздин жарандардын ден соолугун туура берип атабы деген гана расчеттер менен туура эмес берип атат деген маселе туулуп атат. Анткени себеби мында мурункулар айтып атат, мынакей суу менен биологический жанакы адамдын ичиндеги эмени далилдей албай, аны көрүп атасыңар, мына коомчулук. Ошону отрицательный кылып жосум дагы берип атышат. Азыркы кырдаалда өлкөбүздүн мамлекеттик лабораторияларын өнүктүрүү мүмкүн эмес дей. Андыктан ушул эле жумушчу топтун демилгеси менен ооруканалардагы лабораторияларды бирин серин кылып жайгаштырып, же алардын ишин оңдоп бере албагандан кийин борборлоштуруу ыкмасын жакшыбы дешүүдө. Тактап айтсак, республикалык диагностикалык борбордун алкагында эле 1-2 ири лабораторияны уюштуруп, аларды жабдуулар менен толук камсыз кылып, анан гана жарандарга сапаттуу талдоо иштерин бере алабызбы деген бүтүмгө келишүүдө. Ал эми бул демилгелери качан колдоого алынып, качан ишке бериличекти баарыбыз чай берип, заранын жыйынтыгын алып, а балким кээде тескерисинче болуп жүрө берчү дейбиз.